Гокчар Долечанова. ТА1 нагрузка 490 ампер, напряжение 119, 10,3 киловольт, РПН в шестом положении. Бул жер биздин башкаруу пультубуз. Бул жерде эки линиядан чыңалып алабыз. Биринчи линияда азыр бизде 119 киловольт көрсөтүп атат. Бул экинчи линия. Экинчи линияда 121 киловольт көрсөтүп атат. Биз бул жерде 24 саат бою иштейбиз. Ушул башкаруу пунктун постоянно көзөмөлдөп турабыз. Себеби бул аябай өтө кооптуу жумуш. Постоянно элдерге напряжение берип турушубуз керек. 10 жылдан бери ушул жерде иштеп келатам. Жалпы жолунда биздин компанияда 2,5 миңден ашык адам иштейт экен. Анын 17% бул айымдар. Эми айымдар десек, булар административдик жумушта көбүрөөк иштешет. Ал эми производстводо иштеген айымдардын дагы саны аз эмес. Бул энергетика кесиби ушу дүйнө жүзүндөгү 20 кесиптин ичиндеги эң кооптуу кесиптердин санына кирет экен. Биздин компаниядагы ишти бул мен ойлойм да өтө кооптуу жумуш, анткени жогорку чыңалууда линиялар жана подстанцияда иштешет. Биринчи трансформатор менен экинчи трансформатордун панель защитасы эгерде режим бузула турган болсо ушул жерге түшөт. Эмне болгону ар бир өзүнүн защитанын ар бир өзүнүн эмеси бар. Аныктамасы бар, ошонун баары могул жерге келип түшөт да. Анан эгер биринчи трансформатор болсо, эшикке чыгып биринчи трансформаторду карайбыз. Бизге ушул Гокчар көмөк чордонуна линия транзит деп коебуз. Бул транзит парковая көмөк чордонунан келет. Ушул жерге келип трансформаторго через портал трансформаторга келет дагы, анан ушул жерден трансформатордон 35ке 10го бөлүнүп кетет. Дайыма бесперебойно напряжение бергенге аракеттенип турабыз. Даже трансформаторга күч келип ушундай эме болгон күндөр болгон, ошол күндөрүм эсимен кетпейт. Анан түн ичинде да ошо көбүнчө эле бизде түн ичинде катуу шамал болот да. Катуу шамал болуп эле анан фидерлер өчүп, сигнал келип, анан баягы ошол маалдар действительно эме оор, бирок анысына карабай биз иштеп келатабыз. Бул кесипти тандаганыма турмуш өзү өбөлгө болуп койду. Бирок тандаганыма эч өкүнбөйм. Ушул жерде эркектер менен кошо тең тайлашып иштеп жүргөнүмө өзүм сыймыктанам.